Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр. Мен дагы карман албай гүл урук алдым. Сиздер менен бөлүшө кетейин. Мен ушундай урукчандым деп койбойм. Гүлдөрдү ала берем. Мына бүгүн дагы ушундай гүл уруктарым келип калды. Бул гүл уруктарды кайдан алдыңыздар деп көбүңүздөр сурайсыздар. Агро Плюс деген магазин бар. Мына ошондон алгам дайыма. Ал жакта дайыма гүлдөрдүн түрлөрү болот. Ишыл мен издеген гүлдөрдүн түрлөрүн таба алам да. Анан алардын WhatsApp группасына жазылып алып, Алия эженин магазини да. Ошол жактан тандап ала берем. Бүгүн мына ушул гүлдөрүм мага келип жетти. Гвоздика гүлдөрү. Булар 2 жылдык гүлдөр, көрдүңүздөрбү? Дулетник деп турат. Бул былтыр мен бул гүлдөрдү уругуна чыгарып өстүрдүм. Сонун болуп гүлдөдү. Болгону бир аз көлөкөрөөк жерге тигип алдым эле. Бир аз кыйналып калды да, бойлору өсүп. Күндүү жерди жакшы көрөт экен. Анан быйыл сонун болуп кайра чыкты. Кар кеткенден кийин кайра эле. Даже үстүлөрүн эме менен жапкам да, торттун идиштери менен эле жаап койгом. Анан кышы менен жапжашыл болуп турду да анын ичи. Анан быйыл бөлүп отургузуп койдум. Буйруса гүлдөгөндө дагы көргөзөм. Сонун гвоздика мага жагат. Ушундай сонун түрлөрүн алдым. Бардыгы жок, бул однолетник экен, бул 1 жылдык экен. Карасаңыздар, могу жерин окуй кетсеңиздер. Мына жерин. Бул 1 жылдык, а бул экөө 2 жылдык экен. Мейли кандай болсо да, гвоздика сонун. Так, андан кийин дельфиниум. Дельфиниум высокийлер экен. Булардын негедир мен эме могу профи семенасына ишенип, махровый чабы деген ойдо дагы алдым. Мен былтыр эккендерим махровый чыккан жок. Жөнөкөй эле гүл болду, бирок ошентсе дагы кооз жакшынакай экен. Көк-мөк болуп, төлү болуп, көк өңү көп экен менде. Анан ушунчалык мындай көзгө сүйкүмдүү көрүнөт экен. Алар быйыл дагы кар кетери менен ойгонуп, уже чыгып келе жатат. Булар көп жылдык гүлдөр. Дельфиниум. Дельфиниумдан көгү, агы, анан мындай кандай лавандовый болуп калабы, кандай өңү, ушундай өңү алдым. 3 кетти. Анан мындай плюшевая мишка деп коет муну. Сонун күн карама. Бизде семечка, күн караманын гүлү болгону, бул махровый ушундай сорту. Мына ушундай күн караманын гүлүн өстүргүм келди. Былтыр дагы ушундай ассорти деп алгам уруктарын. Бирок обычный эле күн караманын гүлдөрү чыкты. Бирок аябай жакшы. Сонун. Мага жакты. Бойлору узун болуп, сонун болуп. Дагы биз аябай кумдак, таштак чынында огород ушундай да. Анан ушу кохья гүлдөрү мындай чыдамдуу келет болуш керек деп, мына ушу чыдамдуу келет чынында буларга. Аябай мындай кургак, таштак, кумдак жер аябай жакшы да. Анан мына ушул кохья гүлдөрүн менин огородума туура келет деп, мына ушул кохья гүлдөрүн дагы өстүргүм келди. Бирок билбейм. Жер таба аламбы? Жердин баарына эле гүл кылып атам. Же апама беремби, кандай кылам, иши кылып өстүрөм, аны да табам. Жана ушундай декоративная капуста. Муну жесе деле болот, бирок деген бул ортосу мындай болуп, сонун болуп, розовый болуп кеткендиктен, как гүл катары гана өстүрөбүз. Мына ушундай сонун капустаны дагы өстүргүм келди. Булардын ичинде 10 эле штуктан экен. Так, булардыкычы дельфиниум. Дельфиниумдардыкы да 10дон эле экен. А булардыкы 0,1 граммдан, ооба, 0,25, 0,1 ушундай граммдан экен. Дельфиниумдар 10 граммдан. Көрдүңүздөр, булар баасы 60 сомдон алган экен, 30 сомдон алган экен. Ушундай кээ бир жеринде баасы жок экен. Так, бул эмне экен? Бул 85 деп турабы. Бул деген львиный зев.
махровый сорт экен, көрөлү. Махровый болуп эсеби, бирок бою кыска экен. Мейли бою кыска болсо дагы 30 сантиметр дейт. 1 жылдык ушундай львиный сейф экен. Булардан деле даже урук чогултуп алып, кайра эле жылда көбөйтүп өстүрө берсек болот. Көп жылдык гүлдөрдү аябай жакшы көрөм. Мына ошол Вероника колосистая деген көп жылдык гүлдүн уругун алдым. Жакшы, бу дагы сонун гүл деп ойлойм. Так, амарант. Мына ушундай самсаалап өскөн амарант өстүргүм келди. Ушул амарантты дагы өстүрүп көрөйүнчү. Бул амаранттарды көп королордон өсүп жаткандарын көрүп эле жүрөм. Быйыл мен дагы ушуга ашык болуп өстүргүм келди. Так, андан кийин статицалар. Статицаны былтыр эктим, аябай сонун, жакшынакай болуп, капризи жок, оорубайт, эч нерсе болбой эле сонун болуп гүлдөдү. Мына ушул статицадан 4 пачка алыптырмын. Эми биринин өңү мындай чыкпаса да мындай чыгат, ар кандай болуп чыгып калат дечи, бирок ошентсе дагы мына ушул 4-өңүн алдым. Мага жакты статица. Андан тышкары да мындай эжекелер өзлөрү сатат, ошол эле магазинден. Ушундай, бул дагы короз гүл деп коюшат. Бул гүлдүн тууганы да, амаранттын туугандары. Бирок мындай сисачий, мындай самсаалап өскөн эмес, түз өскөн, башы мындай болуп, короздой болуп өскөн. Мына ушундай амарант гүлдөрүнөн ушундай урук. Мынакей, сиздер менен дагы бир жаңылык бөлүшө кеттим. Мен гүл урукка тойбойм, гүлдөргө тойбойм. Мына ушинтип ала берем. Дагы деле магазинде чогулуп атат. Баягы гүлдөр чыгып калганда отуруп бирден алып кошо берем, анан чогултуп туруп бир алып алам. Ушундай. Ал эженин дагы номерлерин, инстаграмын калтырып кетем. Ал сиздер дагы ошол магазинден алсаңыздар болот. Бүгүн ушундай бактылуу болуп турам. Гүл урук алып, эми булардын кайсынысын отургузсам деген ой менен мына ушинтип отурам. Гүл отургузуу, гүл өстүрүү мага аябай кызык. Мына ушундай болуп гүлдөрүм дагы, мурдагы өстүргөн гүлдөрүмдүн баардыгы бажырайып өсүп келатат. Жазгыга даярмын. Мына жакында эле сепкем уругум 21 февраль экен. Уже ушундай болуп, сонун болуп чыгып калды. Бу дагы статица. Андан тышкары хризантема, платье невесты деген гүл экен. Мына булар дагы баардыгы негизи эле чыгып келе жатат. Негизи условиясын берсек эле, азыр как раз жаз, баардыгы эле үрөндөр ойгонот, урук, гүл уруктар ойгонот. Болгону топуракты таза болуш керек да. Топурак таза болсо эле булар канча болсо деле сонун болуп тура берет экен. Мисалы, кандай десем, топурак таза дегеним таза агробалтка отургузсаңыздар болот, брикеттерге отургузсаңыздар болот. Деги эле мындай таза топурак болуш керек экен да. Биз кородон эле алып келип же жанагы биогумустан отургузуп койсок, алар деген ичи көгөрүп укмуш болуп кетет. Мисалы, муну урук, гүл урук чыкпай калды. Так, бул эмне эле? Астильба болуш керек эле, астильба. Чыкпай калды. Буну ачып жапкан деле киши жок. Чыкпай калды деп эле түңүлүп эле ошол бойдон жаап койгом, эми может чыгып калар деген үмүттө. Бирок эч кандай топурак көгөрбөй, эч нерсе болбой эле турат. Топурак таза болсо, эч нерсе болбойт экен да. Андан тышкары азыр муну көргөзгүм келип атат да, кызыгычы. Бул былтыр эгилген, былтыр жазында эгилген. Кызыгы ошондон бери турат. Ушул байкуш гүлдүн бага ачылбай калды. Мына карасаңыздар, топурак же көгөрүп же бир сасып деле кеткен жок, ошол эле бойдон. Бунун ичинде
бир өнүп чыккан бирөө анан илдиреп кылдырап турган ошол бойдон эле кичине чоңойсо отурсам да деген боюнча бунун сезону өтүп кетти да анан ошол бойдон эле калып калды. Анан эле жабылган боюнча эле турат. Карасаңыздар даже ичи тердеп турат. Эч нерсе болбойт экен да. Жанагындай менин оюмча кокосовый эмес жанагы эмне почва брикет деп коет. Ошого эле азыр сүрөтүн кошо кетем. Ошого эле көбүнчө отургузам. Эмнегедир ошол мага жакты, ысык сууга, кайнак суу менен баягы өзүнөн өзү обработка болуп калат экен да. Ушундай. Мен дагы бир жаңылыктарыман бөлүшө кеттим. Гүлдөрүм мына ушундай болуп, сонун болуп өсүп жатат. Бул ушул топурак эмнегедир агарып турат. Топурак эмесин крышкасын мына ушунчалык кылып ачып койдум. Калгандары сонун бойдон. Бул петуниялар дагы сонун бойдон өсүп келе жатат.